Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Бүгүн 12 декабрь улуу жазуучубуз Айтматов Чыңгыз Төрөкуловичтин туулган күнү. Эгер ал тирүү болгондо 88 жашка чыкмак. Кыргыз-Түрк Манас университетинин демилгеси менен 7 университет жана жаштар лидер клубу биргеликте Атабейт мемориалдык комплексинде Айтматовдун жаркын элесине Куран түшүрүштү. Айтматовдун туулган күнүнө карата иш-чара өткөрүп атабыз. Айтматов аламы боюнча 8 университетти бириктирүү бул оор, бирок ошону кандай болбосун, кандай иш-чара болбосун биз колдоп келдик. Аракет кылып бүгүнкү деңгээлде жакшы деңгээлде өткөрүп алалы деп бир максатты коюп атабыз. Бардык университеттер жана лидер жаштар клубу. Манас университетинин студент кеңешинин демилгеси менен Бишкек шаарындагы 8 университет жана лидер жаштар клубу менен биргеликте Бишкек шаарында Айтматов ааламы аттуу бир күндүк эскерүү кечесин уюштуруп жатабыз. Бул эскерүү кечесинде Атабейтке зыярат жана саат 12ден 2-ге чейин троллейбустарда Айтматовдун китебин окуу максатында акция уюштурулат. Жана саат 5ден 7ге чейин университетибиз Кыргыз-Түрк Манас университети Касым Тынстанов залонунда чоң бир масштабтагы эскерүү кечеси орун алат. Максатыбыз Айтматовду таанытуу, эскерүү жүрүү. Айтматовдун элеси кыргыз адабиятынын гана эмес, дүйнөлүк адабияттын беттеринде кылымдар бою сакталып калмакчы. Асель Шамилова, Азамат Кадыров. Алыс кетсем босам болду, сагынам салкындырым, алтын гүлүм, ысык гүлүм, сагындым мен толкун көрпүм. Байыркынын бабалардын сөзү калды балалығым, естен çıkmay izin kaldı.